Salam dostlar. Бул азыр мен кызыгып анын мөмөсүн карап атам. Бул серебряная пальма деп аталат. Аябай курч, мындай ийне сыяктуу мунун жалбырактары ошондой алыстан караганда да аябай кооз даракта. Азыр мөмөсүн дагы көрсөтөм. Азыр жакынырактан. Ушул серебряная пальмада мондай мөмө турат экен. Бул жөнүндө эмне экенин билген жокмун. Интернеттен карап дагы таппай койдум. Ушул жөнүндө мен бул эмне үчүн экенин, кандай экенин, бирок жегенге болбойт. Бул жөн эле кооздукка чыкканбы же ушул мөмөдөн кийин мунун эмелери чыгабы? Бутактары чыкса керек. Бул чыныгы финик. Бул жерде мөмө азыртан мөмө башталып атат. Мынакей көк болуп, жанагы өрүк көк болуп турат го, ошондой болуп көк болуп башталат. А бул түбүндө көрүнүп турган кичинекей көчөттөр. Эгер ушуну алып туруп башка жака теге турган болсо, бул өсөт да, ушу финик болуп. Мынакей бул мөмөсү. Бул азыркы учурда апрелдин аягы ушинтип көк болуп турат, анан кийин барып кичине кызылыраак болот, анан кийин барып күрөң болуп пышат да бул. Анан могу мен көрсөтүп аткан эме ичинде көк болгон учурунда ушунчалык жанындагы бутактары карап, аябай ийнедей болуп, аябай ийненин учундай болуп турат. Аябай Алла Тааланын жасаган ушундай нерселерине мен аябай таң калып, ар бирине бирден карап аябай кызыгам. Бул уже башка нерсе, бул эмне деп аталарын билбейм, бирок бул дагы ошо финиктей болуп өсөт, бирок деген бул жөнөкөй эле өсүмдүк. Парктын ичинде өстүрүп коюшкан экен. Бул болсо лимон дарагы, бул дагы парктын ичине өстүрүп коюшкан. Мынакей лимон алып турат, бул эми дагы бир 10-15 күндөн кийин сапсары болуп пышат. Бул болсо дарак болуп өсүп турган гүл. Бул дагы аябай кооз сонун гүл экен. Буралы өскөн сары болуп ачып, буралы болуп өсөт экен. Аябай кооз гүл экен. Мен Пакистанда жашаганыма 20 жыл болду, бирок ушул банандын ушинтип алып, мөмө алып турганын биринчи жолу көрдүм. Биздин кошунабыздын үйүндө тегилип турган экен. Мурун байкабаптырмын кандай кылып мөмө алат, эмне болорун. Аябай көрүп алып таң калып, бирок кошунанын эмеси болгон үчүн, кичине алысыраак кошунаныкы болгон үчүн мен ичине кирип кармап көрсөтө алган жокмун. Достор, бүгүн Пакистандагы өсүп турган өсүмдүктөрдүн кээ бир түрлөрүн көрсөтүп сиздерге аракет кылдым. Алар жөнүндө айтканга. Дагы мындан кийин дагы буйрса кененирээк айтып, кененирээк көрсөткөнгө аракет кылам.
Жакшы калыңыздар.